Асламовдагы кичи шаркыратма мына ушундай тоодон колоттордон башталып келип, анан могу жерден түшөт. Эми азыр дарактардын арасында жакшы көрүнбөй атат. Анткени биз шаркыратманын тушунда чокуга чыктык. Ушул чокуда кафе бар экен. Ушул жерден биз азыр балмуздак жейли деп атайын токтодук. Азыр биз тиги жактан келдик. Туристтер келип. Мына туристтерди көрүп атасыздар, ар тараптан келген. Тиги жактан келип отуруп бул бийштан. Бул жака көтөрүлүп, анан кайра ылдый түшүп, тетигине түшүп кетип атышат го адамдар. Мына ошондой болуп кайра түшүп, моундай тепкич менен кайра түшүп, анан кайра өйдө көтөрүлүп, азыр ушул тоонун чокусуна чыктык. Адамдардын эмгекчилдигин караңыздар, ушу тоонун чокусуна кафе куруп, свет тартып, балмуздак, ар кандай тамак аштардын баарын ушул жерге сатат экен. Азыр биз ушул жерден балмуздак жейилде отурдук. Караңыздар, кандай туристтердин баардыгы, кандай адамдардын баары ушул жерде отурушат. Мына Гүлшан болсо сүрөткө чыгып атат. Гүлнара эже болсо мына балмуздак жегенге даяр. Шакирека болсо мынакей балмуздакка кетти. Ошол керемет. Караңыздарчы, панораманы караңыздарчы, кандай сонун. Керемет. Бул жердечи адамдар өтө бактылуу жашаса болот экен да. Анткени биринчиден таза, абасы таза, экинчиден суусу таза, үчүнчүдөн ушундай керемет ыйык жерлери бар. Бул жердеги адамдардын баары бактылуу, кыргызстандыктар бактылуу. Кыргызстан керемет жерде, керемет өлкөдө Кудайдын бир бизге берип койгон бир ыйык жеринде жашайт экенбиз деп мен дагы бир жолу ынанып, Сары Челектен кийин, Падышададан кийин дагы бир жолу сүйүнүп, дагы бир жолу бактылуу болуп атканыма сиздер күбөсүздөр. Рахмат.